Ааламдардын жаратуучусу жалгыз Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтабыз. Андан соң жашоодогу мугалимибиз, жол башчыбыз, көсөмүбүз, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттарды жолдойбуз. Андан соң ассалому алейкум урматтуу Кыргызстан. Эфирде Марва телеканалында Райян теледолбоорунун алкагындагы кезектеги чыгарылыш. Буюрса бүгүн биз алдыдагы жарым сааттын алкагында биздин студиябыздын коногу менен бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу маселелердин бири жөнүндө сүйлөшөбүз. Алгач устазыбыз менен амандашып алалы. Ассалому алейкум устаз. Куш келиптирсиз биздин студияга. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Орозо кандай өтүп атат бул жылы? Орозо кадимкидей аба ырайы салкын, жеңил өтүп атат. Жылдагыдан айырмачылыктар барбы? Жылдагыдан айырма бар. Бир аз эртерээк оң артка жылдык да. Күн жаап, кайра ачылып, күн жаап. Бир аз салкын болот. Салкын болуп, аба таза, жеңил. Устаз, бүгүн сиз менен ошол мусулмандын коомдогу орду деген темада сүйлөшөлү деп чечтик. Ошол жаатта дагы сиздин айта турган ойлоруңуз, пикирлериңиз бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындан 14 кыл мурда сахабалардын коомун түптөп ислам дининин принциптери менен жашаган бекем адамдарды, мындай коомго күзгү болгон, үлгү болгон адамдарды бул жер жүзүндө пайда кыла алды да. Жана ошонун натыйжасында мына канча кылым өтсө дагы ошол мусулмандардын өзүнүн дүйнө таанымы башка эч бир элге окшобогон дүйнө таанымы менен дүйнө жүзүндөгү тынчтыктын болушунда бир чоң роль ойноп келатат да буга чейин деле. Бирок тилекке каршы акыркы учурларда мусулман үммөтү коомдогу ээлеген орду кандайдыр деңгээлде өзгөрүп кетти десек болот. Анткени пайгамбарыбыз түптөгөн коом таптакыр башка болчу. Анткени тарыхтан билебиз устаз. Ал кездеги сахабалар кандай гана дин жайылтуу мээнети болобу, кандай гана ошол жердеги элдин тынчтыгын орнотууда болобу, мындай бир коомдо ээлеген орду эбегейсиз зор болчу да. Бирок тилекке каршы бүгүн эң жакыр мамлекеттер мусулман мамлекеттери. Эң технологиядан, билимден, илимден артта калган адамдар мусулмандар катары сыпатталып, бир чети ошондой деле болуп калды реалдуулукта. Мисалы үчүн машина ойлоп тапкан мусулманды азыр биз көрө элекпиз. Кандайдыр бир илим технология жаатында ачылыш жасаган мусулман деле көрө элекпиз. Бирок мындан бир канча кылымдар мурда ошол эле тазалык маселеси боюнча, ошол эле астрономия, математика, физика, медицина тармактарынын бүт бардыгынын 99%-ын бардыгы биздин мусулман ата-бабаларыбыз ачып кеткен болчу да. Бирок тилекке каршы бүгүн биздин үммөт андай боло албай жатат устаз. Буга эмне себеп деп ойлойсуз? Бул боюнча Алла Таала Кур'ан-ы Каримде өзү да биринчи дарат ал же намаз окуу деп баштаган эмес. Эң биринчи алгач икра, окуу деген. Окуу деген чакырыкка терең көз караш менен карабай, эмне үчүн окуу деп баштады. Ошону балким бизге окшогон молдокелер толук кандуу элге жеткире албай атабызбы. Мына 70 жылда бир аз себеп болуп калды, бир аз алыс болуп. Сен эртең министр болот белең, же башка болот белең, окумуштуу болот белең. Андан көрөп маңдай териң менен окуат кылганың жакшы деп. Эми ал деле жакшы. Дыйканчылык, багганчылык, малчылык, койчулук ушу менен гана айлектендирип койгон. Болбосо ал деле жакшы. Аны да билиш керек. Анткени кызмат баарыбыз пешенебизге байланган эмес да. Кызмат уш келсе кызмат менен, кызмат болбой калса кесип менен ушундай ар бир кызмат ээси сөзсүз түрдө кесиби болуш керек. Ошол сыяктуу терең пайгамбарыбыз кандай жана башында айттыңыз, пайгамбарыбыз сахабаларын кандай сонун кылып, сахаба жора жолдоштору да кандай мыкты деңгээлде даярдап, универсалдуу кылып, ар кимдин аркасы жөндөмүнө карап, ошого багыттап туруп тарбиялаган да. Мисалы Муаз радыйаллаху анху айтат го, Халид ибн Валид деген Валид улу Халид деген сахаба болгон, кайманаты Алланын кылычы деген Сайфулло. Ошол кишини эмне үчүн жазуучулукка койгон жок. Ал киши жоокерге мекенди коргоого, мусулманчылыкты коргоого, ошол эле учурда райым менен, ошол эле учурда даанышмандуулук менен согуштун тактика ыкмаларын баары мыкты билген киши болгон. Ошон кийин ислам динин кеч кабыл алат. Муаз ибн Жабал деген бар, Толбай уулу Муаз деген сөз да. Мына ушул киши кызганып, булар неден кызганышкан?
жакшылык ийгилик иштерде бири-бирин карап турган, ким өнүгүп кетип атса, эмне үчүн мен да ушинтип өнүгө албайм деп дайыма жарышып отурган. Соопта жарышкан. Сооптчулукка, ийгилик иштерге, ачылыштарга, ибадат деле эмес, ачылыштарга да жарышкан булар. Анан ошондо Муаз бин Жабал ва Толбай уулу Муаз деген. Ушул сахаба пайгамбарыбызга бир күнү кызганып, мындай кызыгып, нары эмне үчүн деп баягы өзүн өзү айыптоо мааниде пайгамбардан суранат. Мен деле согушка чыгып, канчалаган бир ачыла турган жерлер болсо, ачып, ислам динин жеткирип, толтура бир ийгилик иштерди аткарсам кандай деп истесе, пайгамбарыбыз анда дагы эй деп какпастан күлүп айткан экен. Муаз, эгерде сен бир жака сапарга чыгып калсаң, бирөө сага шерик болсо, ошол адам сага башчы болсун дептир да. Эмне үчүн десе, бул жетекчиликке жарабайт экен көрсөк. Бул жумшак адам болгон, илимдин адамы болгон. Ошондуктан бүгүнкү күндө дагы мектепте окуганда да балдарыбызды кээ бир аталар болуп атпайбы? Мисалы, келечекте ал врач боло турган болсо, айталы дарыгер, доктур. Аны алып келип туруп, электрик окуусуна тапшыртып коюп атат, баягы ток окуусуна. Бирөөлөр бар курулушчуга кызыкса, аны соодагерчиликке түртүп коюп атат, малчылыкка түртүп коюп атат. Кээ бир балдар болот, медакадемияга окутам, тиги окутам, бу окутам, МВДга окутам, юрфакка окутам, юракадемияга окутам дегениңиз менен ал баланын табияты кээ бир балдардыкы жөндөмү башка. Уй, койго, багбанчылыкка, балчылыкка жакын болушу мүмкүн. Демек, ар бир баланын өзүнүн ордун таап, атене сынчы болуп, мисалы, ошого багыт жасаса, коомчулукта сонун адамдар чыкмак. Жана сахабаларга пайгамбар айтып атпайбы? Жана сөзүңүзгө туура, менин сахабалардын мыкты адамдары калтырып кеткен деп атпайсызбы? Ошого пайгамбар айткан да. Асхаби кан нужум, менин сахабаларым асмандагы жылдыз сымак. Би аййихим иктадайтум ихтадайтум. Кимисин ээрчисеңер, туура жолду табасыңар. Өзүнө толук ишенип, орус айтканда уверенно деп коебуз го, мындай өзүнө толук ишениптир пайгамбарыбыз. Мына менин жора жолдошторум асмандагы жылдыз сымак. Демек, азыркы күндө биздин балдарыбыз, кыздарыбыз бал кармоо боюнча, багбанчылык боюнча, дыйканчылык боюнча, өнөр жай боюнча, тиричилик боюнча, соодагерчилик бардык жана жылдыз болуш керек. Бирок өздөрү мен жылдызмын дебеш керек. Анткени сахабалардын бирөөсү да мен жылдызмын деген эмес. Бирок жылдыз болуу болот. Бирок мен жылдызмын деп айтып болбойт. Элдер жылдыз деп эсептей берсин, ээрчисин, кийинки муундарга үлгүлүү инсан боло берсин. Ал болот. Бул пайгамбарыбыз өзү баштап кетти. Ошону менен катары эле кээде биз эртең менен кечинде чогуу бала чака менен чай ичпегендиктен баягы бир окуя бар го. Баягы чай ичпегендиктен балдарыбыз ар кандай болуп калып, элге, жерге кысмат кыла турган аталар бүгүнкү күндө тарбиясы тайкы чыккан балдардын себебинен, кыздардын себебинен коомчулукта орду көрүнбөй калып атат. Калып кетет балдардын, кыздардын проблемасы менен, түйшүгү менен. Ошон үчүн кичинекей кезинде 1 жашка бериле турган тарбияны 2 жашка, 3 жашка, кыскасы 90 жашка чейинки адам менен кандай мамиле кылыш керек, кантип сүйлөшүш керек, эмне кылыш керек, ошонун бардыгын китеп аркылуу окуп, билип, мына азыр 3 жаштан кечиксең кечиктин деген китептер чыгып атат. Балдарга тарбия берүүдөгү адашуулар деген китептер чыгып атат. Дагы бир нерсени айтып кетер элем. Пайгамбарыбыздын өмүр баянын толук жазылган өмүр баяны. Бир проблема чыкса жашообузда, арттан кайра алдыга көздөй, кайра окуй берсек, сөзсүз түрдө ошол өзүгө жооп таба беребиз. Анан сахабалардын өмүр баяны. Андан кийин жалпы пайгамбарлардын өмүр баяны. 3-чү этапта жалпы пайгамбарлардын өмүр баянын окусак, жашообузга эмне болсо дагы ошого үлгүлүү бир жолдор таап кетебиз. Мисалы, бир адам менде эчтеке жок, кедей болуп кыйналып атам, ошо кедейликтин айынан илим ала албай атам, элге, коомго пайдалуу иш кыла албай атам десе, Иса пайгамбар. Жетерлик жооп. Кээ бири чыгышы мүмкүн, мен ооруп жүрдүм, кыйналып аттым, окуй албай аттым, ошон үчүн мен коомдо бир пайдалуу иш кыла албай атам десе, ага баягы аты эсимден бир аз көтөрүлүп турат. Айып алейхисалам, мен таптым. Айып алейхисалам. Айып алейхисалам аябай оору, ушунча жүрөгү гана калган. Риваяттар боюнча. Калган жагын баарын денеси ушунчалык жара каптаган эчтеке эмес экен. Мунун денесин курт жаралар баскан да. Жара менен биргеликте курт тешип, биянан тешип өтүп турган. Ошондо да сабыр кылып Алла деп турган да. Алла деп. Ошентип элге, коомчулукка кызматын кылган. Кээ бир айтышы мүмкүн, мени байлык токтотуп койду, үй бүлөмдүн проблемасы менен чыга албай калдым десе, ага Давуд алейхисалам менен Сулайман алейхисалам.
Давут алейхисалам да байлыкты кармаган, бийликти кармаган, баарын кармаган. Бирок Сулайман алейхисалам керек болсо жан жаныбарларга чейин бүт баардыгын тилин билген. Ушунчалык мыкты болгон. Ошондо дагы өзүнүн милдетин Алла Тааланын алдында кандай милдеттери бар, кандай жоопкерчиликтери бар, ушунун баардыгын сезе билип, дайыма элге жерге кызмат кылып отурган. Демек бизге шылтоо жок. Устаз, мына жогоруда аябай жакшы нерселер айтып өттүңүз да. Ошол эле кайсы тармак болбосун, биз тарыхыбызды карасак, тагыраак айтканда ошол пайгамбарыбыздын сүннөтү, пайгамбар тарбиялап калтырган сахабалар, Куран, пайгамбарлардын өмүр баяны, мындайча айтканда бизде мындай турмушубузда жаралган сурообуздун жооптору даяр бар да. Китептерде бар, түшүнбөсөк аалымдардан барып чечим этип алсак болот. Аалымдарыбыз бар, Кудайга шүгүр, молдолорубуз бар. Бирок тилекке каршы бүгүнкү мусулман үммөтү ошол жашоосунда туулган экономикалык болобу, социалдык болобу, маданий болобу, кайсы гана бир элементардуу бүгүнкү күндө мисалы үчүн той өткөрүү ырасымдарды эле биз башка элдердин бир маданиятын мындай бир ээрчип кеткендейбиз да. Ошол эле шакек такканыбыз, ошол эле бир кандайдыр бир ырасымдарды өткөрүп, бир жерге барып, бир жерге кайра келип, бир кийимдерди кийип, өзүнчө бир ээрчип аткан, аткарып аткан кыймыл аракеттерибиз биздин динибизде жок. Айрым бир элементтеричи. Айтайын дегеним, биз баягы күнүмдүк жашообуздагы бир туулган суроолордун жообун эмнеге биз динибизде издебей калдык? Туура. Эмнеге? Негизи абдан туура айттыңыз. Жүрүш турушубуз, кыймыл аракетибиз, менталитетибиз кыргыз эч качан бүжүңдөп бир жүдөмүшүп жүргөн эмес. Тарыхыбыз ушундай. Оозун толтуруп эле кирип баралым, бир атчан кетип атса, ой келиңиз, алыстан ат арып келипсиз, нар тартып кеттиңиз деп, сөзсүз түрдө кымызын, сүтүн, суусун китептерден көргөнбүз. Өз бала кезде аксакал чоң аталардын сөздөрүн көп укчу элек. Алар чоң аталарын менен баарлашып, алардан уккан, билген кептерин бизге айтып берчү. Ошондо мындай эки кылымдык. Ал сөздөрдү жазып деле алчу эмес. Куйма кулак. Куйма кулак. Манас деле карабайсыз. Манас деле ушундай. Манас миллион, миң деген саптардан турат, бирок ошону кыргыз жаткайчы. Бүгүн айта албайт. Ооба. Бүгүн мунун баардыгы бир сапты айта албайбыз. Мунун баардыгы эмнеден? Кеңпейликтен, көкүрөктүн тазалыгынан. Анткени илим бул таза нерсеге жугат. Көрө албастык, ичи таардык, тигиндей мындай болгон эмес. Ошондуктан дагы бир тамашалуу жооп бар. Кыргыздар алыс тиги дөң бул кокту колот болуп бийик аргас жерлерде жашаганбы дейбиз. Анткени бирөөнүн жашоосуна бирөө көз арткан дагы эмес. Негизи болуп турган туура. Бирок кандай болгон күндө дагы тамак ашка биз кенен элбиз. Мына акыркы учурда мына Советтер Союзунда деле көрүп калдык. Мисалы бир үйдө 3-4 үйдө 10 үйдө бир телевизор болсо, баарыбыз бар ошол үйгө барып көрүп отуруп, эч ким да келип атабы, кетип атасың деп деле ойлогон айткан эмес. Бир чатырга барып баарыбыз, мисалы биз чоң апабыз бар болчу, Батпаган деген чоң апабыз бар. Айылда азыр деле жашап атат, аябай кеңпейил адам. Ошол киши өзүнүн 10дон ашык бала чакасы бар. Биз бул жактан көчүп барып алабыз, балдар болуп, ээрчишип. Бүттүгүздү батырып алып, бир казанда тамак кылып, баарыга таратып берчү. Пейилкенен. Ошон үчүн да аябай жакшы көрчүк, чоң азыр да жакшы көрөбүз. Мына ошол сыяктуу ага окшогон чоң энелерибиз толтура кыргыз элинде. Ошондой кеңпейил адамга илимдер бат жугат экен. Эгерде кыжалаттык боло турган туура эмес нерселер көп болсо, же болбосо баарлашуу аз болсо, же болбосо макал лакап жаттабасак, куйма кулактык жоголот экен да. Устаз, бир тактык киргизип кетейин суроома. Жакшы нерселер айттыңыз, эме кыргыздардын ушул динди өздөштүрүүсү боюнча. Чындыгында карап отуруп аябай таң каласың да, кыргыздардын канчалык бир деңгээлде ушул ислам динин өзүнүн жашоосуна жуурулуштуруп, мындай бир маданият катары көрсөтө алгандыгына. Элементардуу эле күнүмдүк турмушундагы дасторконуна кылган мамилеңди караңыз. Устукандарга тартып, кайсы жер кайсы тарапка бөлүнөт, кайсы тарапка кандай мамиле кылыш керек. Дасторконго кылган мамилеси, дасторконго баспа, дасторконду мындай кылба, тигинтпе, мындай кылба деген бир макал лакаптарын карасаңыз, саламдашканын карасаңыз, меймандостугун, кичпейилдигин карасаңыз, анын айткан сөздөрүн карасаңыз, мындай бир бүт динден алынган да. Динден алынган. Керек болсо, устаз, мына арабтарды көрүп атабыз. Арабтарда деле жок да, мисалы үчүн дасторконго кылган мамилесичи. Арабтарда деле жок, кыргыздын кээ бир менталитетинде пайда болгон каада салттары арабтарда жок, мисалы үчүнчү. Биз карап туруп таң каласың чындыгында. Сиз айтмакчы, ошо 70 жылдык Советтер Союзу учурундагы өтө бир чоң кысымдан кийин калган калдыктар деле ушул да. Канчасы тарыхта көмүлүп жок болуп кетти. Канчалаган китептер, канчалаган биздин жакшы нерселерибиз калып кетти. Биз тарыхта ислам динин өтө мыкты деңгээлде өздөштүргөн эл болчук да.
Бүгүн тилекке каршы динибизди эмнегедир бир түшүнө албай жатабыз деп ойлойм да. Анткени карасак бир суроолорубузга жоопту динден издебейбиз. Мисалы үчүн экономика боюнча суроо туулса, батыштан келген ошол эле кайсы бир трейнерлердин курсуна барабыз, бизнес боюнча, ошол дагы соода саттык боюнча дагы бир трейнердин курсуна барабыз. Ушинтип биздин жашообуздагы чечимдерди башка адамдардан издеп калдык да. Ушуну келип баягы тарбия бала бакчадан башталат деп атпайбы? Ошо бала бакчадан эле кыргыздын каада салтын, макал лакабын, кийим кечесин ушуларды сүйдүрүп чоңойтсок, канчалык окумуштуу болбосун, канчалык жетишпесин, баары биз алсызбыз. Өзүбүздүн тарыхка кайтмайынча биз эч качан оңолбойбуз, өспөйбүз дагы. Анткени Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Юридуллаху ан юхаффифа анкум. Карабайсызбы, сонун айтып атат. Ва хуликал инсану даифа. Алла Таала силерге эч качан кыйынчылыкты каалабайт. Жеңилдетүүнү каалайт. Жашоодо болсун, динде болсун, ишенимде болсун, кандай болбосун, жеңилдетүүнү каалайт. Ал адам баласы анткени алсыз болуп жаралган. Илим жагына, билим жагына, өнөр жагына, кандай жагынан жетишпейли, биз баары пендебиз. Анан көрүнгөн жакты эңсейлергенде керебиз. Жана кийим кече боюнча да туура айттыңыз. Пайгамбарыбыз момундай кийим ушуну гана кийгиле деп чектеген жок да. Кийим боюнча пайгамбар айткан сөзү бар. Сахабалардан бирөө келип сурап атпайбы? Адам баласы жакшы бут кийим кийгенди, анан жакшы мындай кооз кийингенди жакшы көрөт. Ушул бой көтөргөндүккө жатып калбайбы дейт. Баягы караңгылыкта болгон да баары бир. Ошолорду баары бир сабатсыз, өз балдарын көмгөн, караңгыда жашап жаткан коомду пайгамбар эмне кылды? Жарыктыкка, акылдуулукка, даанышмандыкка эмне кылды? Бурап туруп суруп чыкты сонун мүнөзү менен, өзүнүн ыкмалары менен, мамилеси менен, жүрүш турушу менен. Мына ошондо пайгамбар эмне деди? Ла инналлаха юхиб жамилун юхиббул жамал деп. Алла Таала сулуулуктун, кооздуктун ээси, сулууланууну, кооздонууну жакшы көрөт. Андыктан кооздонгула, сулуулангыла деп. Адамдын жүдөгөнү бут кийиминен, анан үстүңкү кийиминен билет экенбиз. Көрүңүз, бут кийимди өзүнчө бөлгөн. Эмне үчүн бут кийим десе, анткени дагы кайрылып кетчү нерселер бар. Мисалы бут кийимден жагымсыз, начар бут кийимден алып берип койсо, бут оорулар пайда болушу мүмкүн. Оорунун баары тамандан өтөт. Сууктан жана жагымсыз жыт деп коет, ошондой нерселерден болот. Ошол үчүн бут кийимдин сапаттуусун, жакшысын тандап алып бериш керек. Анан ар кимдин бут кийим кийгенден да абайлаш керек. Анткени таза бут кийим болсо боло берет. Агалардыкы же тууган байкелериңизге тааныш билиштүү боло берет ал. Муктаждык болсо, эгер бут кийим таза болсо. Анан карабайсызбы, экинчи дагы бир хадис бар. Алла Таала пендесине берген жакшылыктарын кайра пендесинин жашоосунан көргүсү келет деп. Анан бүт баары сонун болуп турса эле окуй, кыйынчылык, азыр начар, акыбалым оор дей бергендер бар го. Жалаң негатив нерсени сүйлөйт. Бул туура эмес. Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Духа сүрөсүндө Шашке деген сүрө бар. Ошондо келтирет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва амма би ни'мати раббика фахаддис. Мен берген жакшылыктар жөнүндө гана сөз кылчы деп. Сөз кыл. Дагы пайгамбардан хадис бар. Бирөө келип эле жамандык жөнүндө, жаман кишилер жөнүндө сурай берет. Пайгамбар карап учпай коет, көзүнүн кырын салыпчы. Дагы сурайт, дагы карап коет. Дагы сурайт, дагы көзүн кырып, эми сурабай эле койбой дегенде болбой ана. Болбой эле сурай берет. Акырында ана ачуусу келип ана айтат. Эй, жакшылык жөнүндө, жакшы адам жөнүндө эмнеге сурабайсың дейт. Көрбөйсүзбү? Анан акырында ана мейли эми ушунча сурап калдым, жооп берейин. Жамандык жана жаман киши деген жөнүндө айтып берейинби? Саваттуу, эл башында турган саваттуу аалымдар дептир да, саваттуулар деп. Саваттуу илимди билимдилер. Ошолор бузулса, элдин баары бузат. Эгер алар оңолсо, элдин баары оңолот деп. Бул мамлекет башчыларга да тиешелүү, коомчулукка да тиешелүү, бардыгына тиешелүү. Ошондуктан ар бир эркек жок дегенде үй бүлөсүнө жоопкерчиликтүү болуш керек. Мисалы 4 нерсе болсо эле биз чыныгы эркек деп баалайбыз. Биринчиси, акыйдасы, Кудайга болгон ишеними түз болуш керек. Кудайга болгон ишеними түз болуш керек. Экинчиси, ыклас. Бир нерсени жасай, ыкластан. Калыс Аллах үчүн. Кээ бир кожо көрсөң, жим салдап, тим эле мактаса экен деп жасайт, бир ичинде ит өлүп калган. Анын кереги жок. Ыклас менен, чын дилден, жан дилден. Биз калып эле чай ичебиз дей бербейбиз го. Чай ичебиз десе, чын дилден келиңиз чай ичели деп чай ичиш керек. Шарт жокпу? Кудай билсе кийинкиде чай ичели деп ачык эле айтып коюш керек. Кереги жок калып эле. Чай ичели деп билбей барып алсаңыз, дагы ал дагы жалат болот. Баягы окуя бар го. Бирөө келип алып эле аттан түш илгери болгон окуя экен да. Чай ичеле чай ич дей бериптир. Бир кыргыз барып калган экен да. Анан кой мен шартым жок эле деп байкап турат бир баягы сыртынанчы. Эсине байланган жылкы жок, кой жок, тиги жок анан. Жок мен кете берейин, жок үйгө келип чай ичиңиз деле дей берген экен. Акырында анан айласы келип айтыптыр.
мейлі атты қаяққа байлайын десе, атты тіліме байла деген екен да. Анысыңары, бізге мамиледе адамда таза болуш керек, таза. Бұл екіншісі. Üçüncüsü ilim болуш керек, сөзсүз сауаттуулук. Анан калп эле ыхлас, анан кийин ишеним туура болуш керек десе, илим менен болбосо бул да кыйын экен. Баягы айыбын окуясы бар эмеспи? Чымынды митеп коруп атса, улам коруп атса, акылдуу, арабта да макал бар. Акылдуу, акылсыз достон акылдуу душман жакшы дейт. Дагы айталайын. Акылсыз достон акылдуу душман жакшы дейт. Байкуш аю митеп, чымын коруй берет, улам коруй берет. Акырында анан жадайт. Баягы кожоюн уктап атканда жакшы кылып атат. Ушу чымынды өлтүрө эле салайынчы деп, чоң таштап коюп турган башка урат да, бетти көздөй. Урганда, соккондо байкуш чымынга учпайт атат. Байкуш баягы досун өлтүрүп алды. Аны бирок аю каалаган эмес. Сабатсыздыктан ошол нерсени кылды. Көрдүңүзбү? Анан акыркысы хилим. Төртүнчүсү бул жумшактык. Ар качан тим эле мансаптын мансабына, илимдин илимине, дөөлөтүн барсак жумшак болушубуз керек. Балаларыбыз канчалык ката кетпесин, балам, мисалы кечинде келбей коюшу мүмкүн, кеч келиши мүмкүн, ойноп кетип калышы мүмкүн. Шамда айталы, таап алдыңыз күгүмдө. Келе со айбан тигине мындай деп айтпаган сөзүн бана айтып, тепкилеп, соккулап бизде жаман кылабыз го. Баланын көңүлүндө калып калат. Ошол убакта урушпаса экен деп бала коркуп калат. О келечекке, элге, жерге кызмат кыла турган үмүтүн биз эмне кылып коебуз? Талкалап коюшубуз мүмкүн. Мен келечекте ушундай акмак ата болбошмун, мен жакшы ата болом деп ошон менен гана чектелип калат. Эгерде жанагындай жакшы мамиле кылып, балам, мен сени издедим, бизди кыжаат кылдың балам, экинчи антпай жүрө балам деп койсо, бала болуп тур ата, кел анда сөз бер деп убадалашып, жоопкерчиликке тартыш керек. Анан акыркысы al-istish'ar bil-mas'uliyya, жоопкерчиликти сезе билген. Ушу 5 нерсе болсо биз бүттү. Чыныгы эркек дейбиз. Умар Розан муну да бекемдеп айтты. Кайра кайталайм. Туура ишеним, тооташка сыймай, жана Кудайдын өзүнө. Экинчиси ыхлас. Үчүнчүсү таквалык. Төртүнчүсү баягындай билим. Илим. Анан бешинчиси жумшактык. Анан жоопкерчилик. Анан алтынчысы да кошулуп барат экен, жоопкерчилик сезе билүү. Анткени мына бүгүн мына жумада бир кош бойлуу келин экен, муну айдын акырында төрөйт экен. Байкуш ыйлап келиптир. Мен силерден акча сурайын деп келген жокмун. Үйүмөн квартиранын ээси кубалап атат мени. Кош бойлуу мынакей төрөгөн атам. Квартирамды эле төлөп берип койгулачы, тамагышымда бир мааниси боло берет депчи. Эмне себептен кетирип атасыз деп сурасам айтат, жылына эле кыз төрөй бересиң деп кетирип атат мени дейт. Эми бул аялдын колунда эмес да, заводду мындай кылып, мен кыз кылып алайын, бала кылып алайын дегендей. Ошон үчүн кыздарыбызды турмушка берип атканда эмнеге турмушка чыгып атат, каяка чыгып атат, кимге чыгып атат, эртеңки күнү элге кызмат кыла турган, балдарды тарбиялай турган балабы бала эмеспи? Ал эми балдарыбыз дагы бирөөнүн кызын алып кор кылып кетирип жүрбөй тургандай мыкты деңгээлде тарбия берип, макалап жок дегенде 300 макал жаттап алса, кыргызча ойлоно алат ошол. Коомдо өзүн алып жүрө алат ошол адам. Өзүн акылдуу сезбей калат эч качан. Ошон үчүн баягы кээ бир тилчи болуп эле макалчылар жайлай берет го. Ошонун акылдана бир ата айткан экен да. Жаман киши макалчы, жаман эски сакалчы деп өзүн тим эле акылман, даанысман сезип. Бул жерде сакалга же болбосо макалга каршы айтылган эмес. Өзүн макалчы, өзүн аксакал сезип, тим эле элдин баарын, Кыргызстандын карызын кутултуп койгондой, мындай өзүн керсейип карагандар бар го. Мына ошондой сезген адамдарды тизгини тартып коюш үчүн ушундай макал менен тууралап койгон экен да. Ошондуктан биз дайыма бала чаканы колдон келсе, акыркы ислам аалымдар айтат, өнүккөн мамлекеттерди кыдыруу дейт экен да. Өнүккөн мамлекетти кыдыруу. Бала чака менен кошо баруу, кошо келүү, жана башында айткандай, кошо чай ичип отуруу. Чайдын үстүнө көп нерсе чечилет. Балаңыз келечекте эмнеге жөндөмдү, коомчулукка бир пайдасын тийгизе турган, эмне жагынан, кайсы кесиби менен, өнөрү менен пайда тийгизе алат, чай ичип отуруп билип койсок болот экен. Жана маданияты ушунчалык төмөн кетти, жана Советтер Союзунда ушунчалык маданияттуу адамдар болгон го. Эшигин алдына жипти читап коюп эле кетип калган, байлап коюп эле кетип калышкан. Кошунасына дайындап коюп эле үйдө карап тур деп эле кетип калышкан. Керек болсо малынан бери читап койгон, малга чөп салып тургула деп. Болуптур деп эле кете беришкен, баары эле ишенимде болгон. Бүгүнкү күндө телефон чалып атып, WhatsApp'тан сүйлөп атып дагы, чай ичип атып, оозуна тамагын чайнап атып сүйлөп аткандар бар. Мындайда таксырым деп чалпылдайт тим элечи. Анан айтабыз, тамагыңды жеп алып, жутуп алып, анан акырын чылпылдабай, акырын сүйлөсө жакшы болот. Керек болсо басканда дагы эмне кылат? Алла Таала Куранда айткан го, мусулман деген ушундай, басканда да акырын кылдат басат дейт. Акырын. Секин буту тыштаганда да тык ордон чыгат анан шыр деп баспай.
керек болса сүйлөгөн тиги бул жакта турсун. Кабакты да салган бияктан турайын. Бул боюнча Алла Таала Кур'анда айткан абаса ва тавалла. Чыныгы менин пендем, мусулман пенде. Кандай болуш керек? Кабагын салып да сүйлөбөйт экен. Биз ушунчалык даражага жетишибиз керек. Баягындай бейиштин ачкычын колго алып алган инсандай болбой, бейишке мен чыгып кетер бекем. Кайсы ишим Алла Таала разы болуп, элге жагар экен, элге пайдалуу болор экен деп жүрүшүбүз керек экен да. Бомужу келеби, жана көчөдө ичип кеткен. Жаш баласы келеби, чоң кишиси келеби, ак сакалы келеби, көк сакалы келеби, ар бирин өз орду менен мамиле жасай билүү, ар бирин өз ордуна кое билүү. Мана ошондой чыныгы жеткен адам болобуз. Омар Розанов мынтип айткан экен. Чыныгы эркек деп кимди айтабыз дептир. Эң маанилүү суроо да бул. Десе Омар Розанов айткан экен, сүйлөсө чындыкты сүйлөйт. Жана адамдардын кемчилигин дайыма жаап жашырат. Мына ушул чыныгы эркек мусулман деген экен. Анан силерди окуган намазы менен, туткан орозосу менен алдап койбосун дептир. Карабайсызбы? Туткан орозосу менен деп атат. Окуган намазы менен. Кээ бир адамдар бар го, эми иншалланы нормально айта албайт, жакшынакай. Иншалла деген жок өзү араб тилде. Иншааллаху дейт. Анан машалла дейт. Машалла деген мурунда айтканбыз телевизордо. Азыр да айта кетейин. Машалла деген жок, айтылбайт антип. Машалла дейт. Машалла да айта албай, жөн эле айтып коюш керек. Анан машалла, иншалла азыр намаз окуп атабыз. Манералар да башкача, көздөрү да. Намаз окуйбуз, ороза кармап атабыз. Бирок эле тахажжуд окуйбуз дей береби дейсиң да, нар көрсөйчү. Ошентип намазын, орозосун бетине кармаган адамдардан биз 100 километр дейбизби, 1000 чакырым дейбизби, ошолордон алыс болушубуз керек. Анткени намазын окуган орозолорун бул материал кылып, парда кылып, паспорт кылып колдонгон адамдар, бул Кудай сактасын. Биз өзүнүн чыныгы эркек экенин, мусулман экенин жасаган мамилеси менен, чындыкты сүйлөө менен, адамдардын кемчилигин жаап жашыруу менен, анан акыйкатты дайыма түз айтуу менен. Ушу менен айырмалаш керек. Рахмат устаз, абдан жакшы нерселер айтып бердиңиз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна жетип калыптыр. Ошол сизге бир кыска убакыт берели. Темага бир жыйынтыктоо сөзүңүз болсо. Мына жогору жакта айтылган маселелердегидей, дайыма пайгамбар хадиси бар эмеспи? Эң жакшы адам кайсы десе, элине көбүрөөк пайдасын тийгизген адам деп. Илим, билим, өнөр менен, кесиби менен дайыма пайданы тийгизген ушул мен себептүү мусулманчылыктан адамдар жийиркенип калбасын, иренжип калбасын деп, илим жагынан, билим жагынан, өнөр жагынан үлгүлүү болуп жүргөнгө аракет жасайын. Даават ниетинде, динге болгон чакыруу, адамдар үмүтсүз болсо үмүт пайда кылайын деген ниетте аракет кылсак, Кудай буйруса сабатсыздыктан, караңгылыктан, ушу китеп окуу маданиятына өтүп кетсек, Кудайдын бергени ушул эң коомчулук, пайдалуу коомго айланабыз буйруса. Буйруса, иншалла. Иншалла. Аллах разы болсун устаз, биздин студияга келип ушундай жакшы кызыктуу маек куруп бергениңизге. Бүгүн ушул студияда мен дагы жеке өзүм дагы көп маалыматтарды алдым. Чындыгында жанагы кыргыздын сиз айтмакчы дасторкондун үстүндө отуруп сүйлөшкөндөгү эле учуру боюнча бир эфир тартса болчу да экен. Анткени карабайсыз, тарыхтан не деген гана маселелер дасторкондун ичинде эле чечилчү. Бүгүнкү күндө дасторкон эмес башка жактан да чече албай жатабыз ал маселелерди. Аллах разы болсун. Буюрса дагы алдыда сүйлөшөбүз бул темалар боюнча. Мен ойлойм телекөрүүчүлөр дагы жакшы пайдалуу маалымат алды окшойт деп. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз ушун менен өзүбүздүн берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Алдыда кызыктуу көркөм тасмалар, кызыктуу берүүлөр сиздердин назарыңыздарга сунушталмакчы. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.